дүйнөдөгү эң тарыхка бай өлкөлөрдүн бири болгон Египетте азыр Аль-Харафада турам. Мындайча айтканда кыргызчасында өлүктөрдүн шаары. Мен аркамда көргөн бул көрдүңөрбү? Үйлөр. Булар үй кеп эмес, булар көрүстөндөр, мүрзөлөр. Бул жерде 100 миңдеген жылдарда канчалаган цивилизациялар алмашпаган, канчалаган улуттар, канчалаган диндер алмашпаган. Ошондуктан бул көрүстөндөр жылдан жылга курулуп өрүп шаарга айланып кеткен. Бул жердин аянты 6000 чарчы километрден ашык түшөт. Элестеткиле, бул жерде болжол менен айрым маалыматтарга караганда 500 миң адамдан ашык адам жашайт экен ошолдун арасында. Бул жерде байкасаңыздар кээ бирлеринде адамдар жашайт. Бул жерде мен айтарым, арабтарда 7-кылымдан баштап бул жерде адамдарды көмгөндө эч кандай мүрзөлөр деле болгон эмес. Себеби ислам дининде өлгөндөн кийин көп мүрзөлөргө маани бербейт. Алардын андан кийин мамлюктар келгенде бул жерге эстеликтер курулуп, четте карасаңыздар мындай чоң имараттар турат. Булар дагы эми байлардын, мамлюктардын, султандарынын мүрзөлөрү болгон. Кадимки эле мүрзөлөр. Булардын ар биринин астында адамдардын денелери көмүлгөн. Канчалаган жылдардан бери чогулуп өрүп карагыла, бул жер шаарга айланып кеткен го. Египет үчүн бул кичинекей эле аянтча болсо, Кыргызстан үчүн бир чоң эле шаардын орду болуп калат го. Бул жерден кантип өйдөгө чыгабыз эми? Бул жакта адамдар жашайт экен, бул жакта таштанды экен. Ушул жака чыгып алдым. Мынакей бул мамлюк султандарынын баардыгынын эстеликтери, мүрзөлөрү, көрүстөндөрү. Бул эмнеге окшоштура алсак болот? Мисалы Кыргызстанда, өзгөчө Казакстан, Кыргызстанда ушундай мүрзөлөргө көп маани бермей бар. Бир ким бай болсо, колунан келишинче, мактанышынча биз ушундай чоң-чоң мүрзөлөрдү курабыз. Тынч жатсын деп, өлгөн адам өлгөндөн кийин. Ошолорду аралап изилдегени келдим бүгүн. Өз көзүм менен көрүп коеюнчу. Бул жерге өзү адамдарды киргизбейт деп уктум эле. Бирок кирип алдым өзүм эле. Мына карасаңар. Карачы, адамдардын кийимдери илинип турат. Ошол жерде жашашат адамдар. Бул жер аягы жок эмечи, 6,5 километр квадрат деген кандай аянтча. Бул жерде адамдар бар экен, ошолорго барып бир учурашып сүйлөшүп көрөйүнчү. Камерам тартып алып койбойт болду экен мени. Жакшы адамдар деле бар өзү. Оларга барып баарлашкым келип жүрөт да о адамдарга. Бар, сүйлөшүп көрөйүнчү, эмне дейт болот экен. Салам алейкум. Эмне дейт болот экен, булар мени кубалап чыкпайт болду экен. Салам алейкум, ахи. I'm taking a video. Okay? Okay. What's your name? Ahmed. Adilet. Ahmed. وليد. السلام عليكم. منين؟ لا بتكلم عربي يا عم. No Arabic. English. I am working here. Yes. أزهر. Ashar also. حسين نبوية. I am working here and seeing just. What are you doing? عربي بقى، خليك معنا في عربي. كلمنا في العربي. في العربي بسيط. Oh, sorry. Assalamu alaikum. عليكم السلام. На, булар адамдар жөнөкөй эле экен, эчтекеде урушпай эле. Жакшынакай эле сүйлөштүм. Болгону булар англисче билбейт, мен арабча билбейм. Айланып чыгайын бул жерден. 6 километр квадрат, 500 миң адам деген Кыргызстан үчүн чоң эле шаар болот да. Бул Аль-Асхар мечитинин жанында, алыс эмес. Мынакей, мунун бардыгы мүрзөлөр. Бул жерге эми качан гана курулган эмес. Бул жер мүмкүн 100 жыл, 200 жыл, 300 жыл
Таап айырмалар болсо керек бири-бири менен. Эми кандайдан түшөбүз бул жерден? Лабиринтке келип калдым го, кайра. Интернеттен окудум эле бул жер жөнүндө, ошо гид менен келгиле шаарды жакшы билген деп. Мен гидсиз эле келип алгам да. Адашасыңар деген эле да, ошондой эле бар экен, адашып кетчү деп эле. Жол таппай калдым. Бул жакта да бирөөнүн үйү окшойт. Адашып кеттим го. Бул жагы накта лабиринт турбайбы, кино тартчу жер экен. Кайсыл тараптан келгенин унутуп калсам болобу? Ушундай да болот экен да. Неден кетет? Салам алейкум. Билген сөзүм ушулда. Эми бул өлүктөр шаарынан эми бир жеримди кысып тынч кезине чыгып кетейин. Бул дагы бир чоң Мамлюк султанынын эскелик үйү же жөн эле кире беришпи. Ал жерде отургандар тикет билет алышат. Албайм деп койдум. Мындагы тиги Агахан шииттер спонсор болуштур. Бул жакта диндин 4 өкүлү тең бардыгы бар экен, бардык мазхабтар, бардык агымдар, бардыгы бар экен. О, мен кылчу иштей экен, мына мебельный завод, мебельный мында немеге келип калдым. Устакана. Сонун кылып мындай боеп коет экен, эми ичи жөнөкөй эле жыгач, бирок сыртына кездеме менен чапканда сонун болуп калат. Салам алейкум. Salam. Do you work here? Ustaz. Salam alaikum. Mana sonda geldi. Good. Salam alaikum. Naki. Алтын түздү. Бул жагын кап менен эле жасап, анан кийин кыскасы сыртын сонун кылат экен, мына булайдан коюп. Анан Салам алейкум. Анан кийин ондай пуфты коёбу, мебелдер жасалып калат экен эң артындачы. What's your name? It's okay. Abdu. My name is Adilet. You are a master. It's okay. What's What's your name? My name is Adilet. Yeah. Adilet. ولا فاهم حاجة. Good. Salam alaikum. لا كرسي. What's your name? Korsi. Kıskası ularmayın. Sürüyoruz biraz. يلا نتلاقي. Bayda biraz ağır bolup kaldı. انت جاي عشان تصور؟ جاي عشان تصور؟ Ne var hadi. ده المعلم فادي. ورثه منين؟ معلم فادي. ورثه Salam منين؟ alaikum. صوروا بقى. Araba. بس. Egipet'te tabaklı tartı koyuyor dedim, bu cidden kızıktı. Ondan geri daha kızıktı okuya. Eski tanışıma jolu kaldım. Salamu alaikum Adilet. Bu Adilet ekөөбүз Россияда чогуу иштегенбиз, базарда таганский деген тааныгандар болсо эми салам айтабыз. Анан кийин бул Adilet Египетте Аскарда окуйсуң, а? Аскарда канча болду келгениңе? Келгениме 1,5 жыл. жыл. Экөөбүз жолугуп калып эми Адилеттен улардын улуттук тамагын көрсөтчү десем, улуттук тамагын өзүм деле көп жебейм дейт. Мына алдыбызда турган бунун аты эмне эле, тамактын аты? Кушариби бул? Кушари экен. Бул жерде мындай нохот бар. Бул эмне болуп экен?
Ушу картошка окшогон эле бересиздер да. Специялар ичинде макарон бар. Күрүч же перловка. Мына эт экен бул, а? Курутулган эт. Бул жеринде да кошулмалары бар. Мен буларды кантип жейбиз? Адилет жей албай туруш керек. Мен Индияда жеп жүрүп көнүп калгам да. Бул өздөрүнүн газдалган сусундугу. Булардын тамагына мен тап көрөлүм. Соус жок, жей албай турушпайбыз мени. Gelmişim. Bu arada et kımbat da. Et kımbat. Yok, et bizdeyle. Güzel yok. Bizden daha ardan rakı değil. Ardan mı? Ha, elge kımbat da olup atmış şunlar. Gelmiş elle jivatar. Böyünçe şu bundan жасалган тамактар, тамыр тамактар. Еттин баасы 700 сом. 700 сом. Bizde de şunu көрүп аткандардын аппетитин бузбай өчүрүп коюнча. Атлет айткандай да бар экен, булар элмишелде эле соус абдан ачуу экен, булар кап бетим кызарып кеткенге чыкты. Болгону ушу газ сууну ичтик, калгандары калды тамактар. Анан кийин бул жерде бир 5 минут отуруш деле мүмкүн эмес экен, себеби адамдар өтө ыз ичүү келет. Башы ооруп кетти отуруп берип. Индиядагы рикшаны эми Египеттен деле көрүп коелу. Yolda boşa düştü. خش يا مؤمن على مؤمن هيخش في مؤمن يا مؤمن خش على ديت قدام طوي بعد كده ارجع ورا خش يلا Bu rikşa aydagan bala жолдон өзүнүн кызматын сунуштап калды. بص كده على اليافطه اللي هناك دي ممنوع دخول التكاتك وبص كده انت هتمشي اخر الطريق ده كده بقى في المنطقه الساحليه. ايه؟ اسمه ايه؟ ده هنا الدير الدير السياحي. منطقه سياحيه كبيره. بكام؟ ببلاش خش ببلاش صور وعيش حياتك جوه. عم ياسر يقول عم ياسر. Men de mayda var. Çirköv. Çirköv, ошондой окшойт. Ошол жака алып келип койду окшойт. Ne kadar Hristiyanlar da. Sen aytkan jeri ушул жер экен да. Ana katolikтердин эмеси. Туристический жерге алып келсең, ушул жака алып келген. Бизге туристический бул жери биздин туристический көчөгө калып кетти да. Ал ушул жакка ойлоп окшойт, айттым эле бирок мусулманмын деп. Ne bileyim zaten yoldan görüyoruz o şöyle ötüyoruz hazır. Cidden açıdaylı biraz. Bu yer ilgili vurulgan mı diyeceğim, yangıyla vurulgan mı? Cesap koygan okşayt ha? İçine girbeyiz diyor ya, narı barsak da denesi var mı?
Assalamu alaikum Hüseyin. Tavuk çöpeli beyt koy. Var şart. Hristiyanlar ekan. Bu жақта су барда эле сезилет. Bu жак оазис го. Ha, эч нерсе жок экен. Эски үйлөр экен да, үңкүрлөр. Ha, tigi немелердин Египет фараондун улутунун немеси экен, а? Крести. Таштанды чогулткандардын шаарынын үстүндө фараондун улутундагы элдин азыркы ошо коптилер үстүндө жашайт экен. Ошол жерге жөн келбей тургула келдим. Эки жактан башкача болду да. Aldı, arkası, bardığı mısırga, taşlandığı bağırı. Чыныгы Египеттиктер, Египеттин канча пайызын түзүшөт, алар азыр барбы, кайсыл жакта, эмне жумуш кылышат, ошолорду изилдеп, азыр биз атайын Таштандылардын шаарына келдик. Таштанды чогулткандардын шаарында бул жерде исламды кабыл албаган египеттиктер жашайт экен. Мынакей. Оң жагында, сол жагында бардыгы таштанды. Булар ушул жерден сорттошуп өз күнүн өткөрүшөт экен. Адилет, сен бул жерге келген эмессиң, а? Жок. Адилет деле 1,5 жылдан бери Египетте жүрүп, бул жерди көрмөптүр. Бирок мен деле бир жолу келгенден кийин экинчи жолу келбейт болчумун, себеби бул жердин абасын көрдүңөрбү? Жытын эми камерадан берилбейт да. Мына оң жагым, сол жагым бардыгы таштанды. Бул жерде антисанитария, эч ким эч нерсе кылбайт, контроль жок. Алды утаса кетип аткандар аялдары цыгандарга окшош, эркектери деле цыгандарга окшош, байкасаңыздар. Бул жерде жүзүш деле абдан кооптуу. Камераны көрүп калса азыр өчүргүлө деп деле чыгат го дейм. Андыктан бул эксклюзивдүү репортаж болот. Hello. Бул жерден эми камераны өчүрө берет окшойбуз. Ооба, өчүрүп коер. Сүрөттөгү ушу чыныгы Египеттиктердин лидери окшойт. Бардык жерде ушул сүрөттөр илинип турат. Hello. Адилет, Египетте мындан да кир район барбы? Арбаганис деген 4,5 деген район бар. Арбаганис 4,5. 4,5 бир калыбыга жетпейт го дейм. Ал мындан тазараак буюраса. Негизи бул жак ушу город мусорщиков. Мусорлар көп болгондо ушундай го дейм. Адарым. О, жерде неме көтөрүп чыгат экен. О, үстүндө дагы. عدي مهلة Крышасына чейин алып чыгат экен бул жерде таштандыныч. Жыткандай экен Адилет. 1,5 жылдан бери жүргөн Адилет араң чыдап атат бул жергечи. Мен го не деп коечу эле? Иммунитет бар да булгач. Иммунитет бар, кадимкидей эле. Үйүндө жүргөндө эле жүрөм бул жерде. Мына аркамдагы цыган кыз аялга окшош. Цыган эле. Фараондун тукумдары да. Мен азыр тура эмес көрсөтүп койдум ошо. Мен ошо. Арка мейлер солго барып. Оңго. Эми азыр эле оңго кетишибиз керек экен эле да. Болор экен. Ушундай түз кетсек барат эмес да. Түз тарапты
Египет дегенде пирамидаларды елестетпей эми түшүмө кирет экен да бул таштандылардын шаары. Таштанды чогулткандардын шаары. Мен Каирдан кетерде 2-3 саат калды кетериме. Тамактанганы бир азыр бул Адилеттин районуна келип калдык. Насыр Сити, кыргыздар жашаган. Бул жерде бир 2000дей кыргыз бар да. Ошолорду көрүп калып мен Каирдин жаман жерлерин силерге көрсөтөөр, өзүм көрүп калыпмын. Көрсө Каирдин да укмуш таза жерлери бар экен. Мына могу жер районду карагылачы. 2 кабат, 3, 4, 5 кабатка чейин дүкөндөр бар бул жерде. 20 миллионга калк бар дейм, не дейсиң? Азыр мындан ары кеткен жаңы Каир деген район бар. Ал жак эми жомок дейт. Жок, тилекке каршы мен ал жака жетпей калдым. Азыр бул жерде бир Сириянын кухнясы бар, ошолорду тамагын жеп көрөлү дейт. Жолдон мына ушинтип эле өтөт экенбиз. Жолдон ушинтип өтүп мындай тажрыйбалуу болуп калдык ушечи. Сириянын тамагын жейбиз, мына автобуста турган ошол окшойт. Жакшы деп мактайт го. Арабтардыкын көрдүңөр да Египеттики кандай болот экен. Булар да эми жашоо деңгээли төмөн болгондуктан жөнөкөй райондордо эт деле жок болот. Бул жерде мына тооктун этинен көбүнчө. Да жакшы. Бул жерде мындай типа кымбат ресторан экен да булардын да. Негизи мындан да жакшыраак ал эмне жакта да. Эми ал жаңы Каир, мындай. Жаңы Каир жакшы. Бул жерде эмне жесек болот бул жерде башкача. Башкача жашаган кебаб, ватани деген бар. Аты эмне бул кафенин аты? Анас Димашк. Анас Димашк. Необычныйлар ушул го да, эми негизи бул жакта шаурма, анан тооктун этинен түрдүү тамактар бар. Могу балалар да ошо жараша экен, а? 300 жума, биздин сомго бир 500 сом болуп калды. 550 сом, жана эле египеттиктердин тамагы деп жей албай чыгып кетпедик белек. Эми мына азыр жакшынакай Адилет бизди жакшынакай бир жерге алып келди. Бул жер сириялыктардын ашканасы экен. Ашкана дегенде бул жердин ичи таза, тыкан. Ал эмес районунда карасаң, бүт таза. Ушунун баардыгы мен тамагымды ачып көрөйүн. Бул эмне деген аталышы? Аталышы барбы? Жок, мындай эле тактап берейин. Аталышы эмне бул? Кебаб, ватани. Ичинде кебаб, кыскасы нолары кебаб, башка жер жемиштери бар, күрүчү менен. Бул жерде 4 салаты бар. Адилеттики бул жерде жана Адана кебаб дегендей эле Сирия Шам кебабы окшойт да сеники. Ошондой. Бизге кошулуп мындай соустар берилет, түрлүү салат, бул жерде соленье, туз алган жемиштер, кыскасы ушунун бардыгы. Анан эң кызыгы ушунун бардыгы баасы болжол менен бир 1000 жунайга жетпейт. 1000 Египет фунтуна жетпейт. Ал деген 800 1700 сом бир адамга бир 700-800 сом айланат да. Бизде деле турецкий кафелерде бир адамга 700 сом айланып калган. Бул жерде баары арзан да. Ошо эми тамагыбыз таттуу болсун. Жеп алып түгөтүп алгандан кийин дагы бир отзыв айталы. Кыргызчада биринчи нанос дейди, кылганда нанос дейчи. Наны ширин нан го. Шекер кошуп койгондой. Жакшы экен. Мен ойлодум эле ачуу болот деп. Бул жерде салаттарда оливье бар. Оливье, грек салаты. Бул деле оливье окшогон, майонез. Салаттар бизге эле окшош экен. Бул жерде соусту макталат. Соустун көрөйлү, соус. Süzme okşuşmak değil mi biraz? Süzme biraz. İşte bir may bardağıyla. Cana
Бұл жерде туз алған жер жемиштер. Кайыс. Но эмне экенин билбедим го, бирок бадыранга окшош экен бизге туз алган бадыранга. Египетке өтүшүбүз оңой эле. Кыргыз балдар мисалы окуйм десе, Кыргызстандан тапшырам десе, эмне кылыш керек биринчи? Египетке окуйм десе, бул жакка келиш үчүн эч кандай виза кереги жок. Бул жакка келгенден кийин бардыгы башталат. Документация, легализация бүт бардыгычы. Документтерден бул жакта Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлчүлүгү Тагайып Акылбек устаздар ошондон тапсырык алыш керек. Бирок Кыргызстан жараны деген окуса болот, уруксат алышы. Ошону алып, анан Аскарга өтөт, Аскарга документация тапшырат. Аскар Бекеровду бүт бардыгын. Аңгыды Бекеров. Бүт бардыгын Бекер китеп берет. Главный расход бул жакта жашаан квартирага, тамак ашка, баскан турганга кетет. Негизи Аскар университети бүт бардыгын Бекер китебине чейин Бекер. Кабыл алуу шарты кандай? Мисалы Кыргызстандан 9 бүтүш керекпи, 11 бүтүш керекпи, аттестат керекпи, же экзамен тапшырып бул жакка келип тапшырат да. Жок, аттестат эссе сурабайбы? Жок, аттестат документтен ошо паспорт болуш керек. Анан бул жакта ошо Акыл устаздан кагаз берет, барак. Ошол болуш керек. Анан Аскар университетинин атайын араб эместерге түзүлгөн программасы бар. Атайын биринчи келгенде тест тапшырат. Жаш бирок чектелген. Чоң аксакалдар деле окшот биз мененчи. Келгенде ошо тест тапшырат, биринчи Аскарга тапшырат документация. Аскарга аты чыгат. Ушунчанчы күнү келгиле, анан тест тапшырууга дейт. Барып ошол жакта тест тапшырат. Тестине карап, анан кайсыл уровеньге түшөт, ошол жакта окуп турган. Жакшы экен, себеби диний билим алам дегенде Кыргызстандан медреседе окуп, анан кийин көбүнчө Египетке келип же Сауд Арабиясына барып дин билим алам дегендер көбүнчө маалыматы жок эле келе албай калып кетишет да. Анан кийин ошолорго маалымат керек болот. Анан кийин Аскар университетин көп эле биле берсе керек, 1000 жылдык тарыхы бар да. Ооба, Аскар университети бул дүйнө үчүн азыр мисалы дүйнөдө Оксфорд университети бар го. Ошол сыяктуу эле, бирок ислам ааламында Оксфордтой жана Оксфордтой эле орду бар. Даже Оксфордтон да бийик турган университет. Аскар университети бул Америкадан дагы тарыхы көп да. Америкага бир канча 300 жыл тарых болсо, Али Аскар бүтөт уже 1000 жылдан ашат. 1050 жыл болуп калды. Жакшы экен. Аскарда мисалы дин дил окуйт да, фик, Куран же башка факультеттер да барбы? Жок, Аскардын факультеттери көп. Диний билим алса да болот, анан дүйнөлүк билим алса да болот. Экөөнү бир окуса да болот. Чоң рахмат, тамагың таттуу болсун. Тамагың жок. Курсактар жарылайын деп калды. Столдун баарын тазалап койдук, официант тазалады, бирок тазалаган жок, баарын жей албай калдык. Анан бардыгы эсеби 802 жунай болуптур. 802 деген бул 1400-1500 сом. Курсакты тойгоз алып, Адилет экөөбүз кечки Насыр Ситини айланганын чыктык. Египетке келгендер билет болуш керек бул районду. Кыргыздын баардыгы ушул районда да. 7-ci rayonu. Bu yakta bağları biraz kımbat boş verirsin o magazinde. Şu tura. Jakka bir okşasın evi. Arzan var. Tam ağaç var yürü Bişkek'e salıştırmalı arzan eken. Öyle. Bizde Жалкичи rayonlarıyla okşaş eken de bu yerde jalan yaşlar, studentler yaşayıp okşaydı. Studentler көп mü bu yerde? Бардыгы эле жаштар экен. Мен Египеттин чаң жана эски райондорунда жүрүп, көнүп калыптым да. Көчөдө баратып, Навайкананы көрүп калдык. Бул жерге келип, бизге биринчи эле кызык болгон дароо эле баалары. 3 жунай бул, 5 сом, 5 сом элтеген. Бизден кыйын эле арзан го.
Şu 1.75 ekan da. 1.75'ke ko'yayotganda shunda 5 so'm 50 tiyinda oshib ketsa. Bizden biraz arzonroq bo'layotgan bor yer. Bu tuttulardan bazı qaraylar qo'y. 25. Arzon ekan. Мысалы, Novu'dan Kırgızistan'da bir 15 so'm, 20 so'm bo'ladi da. 20 so'm bo'ladi. 20 Sabah 7 ay, 14, 13 ay. Bizden bari arzon bo'ladi ekan. Qolganlarning bağlarını bilmedim o bular dele bir 150 so'm. Bularning kilogramı 120 aydan ekan. Bizde bir 300 gramı şuncha bo'lib qoladi da 150-180 so'm bo'lib qoladi. Kilo? Kilogramı 200 aydan. 200 yaxshi ekan, arzon ekan. Arzon ekan deb aytib qo'ychi bizden. رخيص جدا في بلد بولين تفضل وصلي كورنزل الكورنز Rahmat. نحن نتناول Testi. Rahmat. Şükran. Östi ko'rmoqim yo'q, qursagim to'lib qoldi. Nandar arzon ekan, bizden 20-30% ga boljoolmen arzonda. Bul degan eме dükkanda, jeke menчик dükkanda, dükkon. Bazarlardan bundan dile arzon bo'lsa kerak, ha? Ава. Bazarlardan bundan dile arzon. Egipetga ақша менен кышында келип жашай берсе болот экен да, Каирге. Кызылчу десең, мына бул жер Тынчыбек району. Жашылча жемиш базарына атайын рубрика менен келдик. Баалар рубрикасы азыр. Кудактын баалары менен тааныштырабыз. Бирок эч нерсе сатып албайбыз да. Өз саудагерлердин жактырбаган нерсе ушунда сурап анан кийин албай кетип калган, а. Баалардын гана эмне бул, апельсинби? Апельсин. Апельсин эми ушул арабчада билбейм да, эмне 41би? Бурткол жок. 14. 14. Бизге 20 сом болуп. Солдон оңго жазылабы ошондо? 14 жунайыңбы? 25 сом. 24 сом. 25 сом. Килограммы, а? Килограмм. 5 тугун 25 сом. Ит бекер го, ит бекер. Анар 45. Анар 45 экен. Бизге 75 сом болуп калды. Бул өздөрүнүн өсөбү? Ала ошондой. Алма кымбат бул жерде. Ит бекер го, онун баардыгы эле. Бул мандарин. Мандарин деле 50. Жок. Бул алаш калпы болмоо. Бурткол, беледи. Бул эме туфак дейт. Алма экен. 80 жунайдан. Бул жерде бирок кайсынысы эмесин? Бизде 50 сом да. 60 сом, 80 сом. Киви 140 жунай дейт. Киви кымбат да. Кымбат бар. Киви кымбат да эми. Могу көк алма. Алмаго эми бул Сирия түптөрдөн келет да. Ошо бул жакта өспөйт го дейм, ошо кымбат. Негизи Түптөрдөн келет. барды убакта эле алма кымбат. Ошо 80 жунайдан ылдый түшүп кеткен. Ошондо деле Россиянын башында экен да алма. Салам алейкум. Бул 90 дейт. Бул көк алма 120, 130 дейт. Бизге 200 сом болуп калды примерно. Бул алма 80 70 экен. 70 жунай. 130, 140, 140ка жетет. Ошондо өтө деле кымбат эмес, эми Египет үчүн кымбат болуп калат экен, а? Бул жерден ошо согун сыгып берет. Согу ичелиби? Балмуздак жейлиби? Bir stakan al, 2 bölü içeyli var. Usak doyup kaldı benimki. Мен сарталанан акырында. Makul. Selamun aleyküm. Bu kançadan bu? Скан. Ne bu? Ne bu özü? Бул алмурут окшош. Almurut taylayı da. Бурушага окшош. Топунай азыркы убакта Каирде топунайдын сезону. Өзü östürüyor da bunu. Килограммы 50 жунай. 100 сом. Жок, 100 эмес, 85. 90 som. 90 Көп som. айтканда ошондой чоң болуп калат. Бул жанагы корейский сорт го дейм бул. Бирок кичине кычкыл келет. Arzan eкен, şil arzan eкен öte öyle. Bu böyle apelsin arzan eкен da bunlar. 25 som. Apelsinleri jeyиш керек го бул жака. Банандар 25 жунай. Banan 25-40 som eкен, ha, kilogramı. Özlerinde soğuk mu? Ооба. Бананды ушундай кылып сатылат бул жакта. 40 жунай, 40 som, 45 som eкен, ашып барса. Мандарин бул.
Bunun mandarin sortları көп. Arana türleri көп. Mandarin 22 junaydan ekan. 35 сом. Bu da alma. Bu О, kurma. финиктер эми. Бадави дейт го, бадави деген сорт бул. Аты да Бедуин деп жана. Экспортер. Бедуин бар го bizde. Ошо бедуин. бедуин деген сорт. Бул башкача экен да бул. Мен да көргөн эмесмин да, Сауд Арабиясында деле жок болсо керек. Египетте окшойт да только. Bu şu Козугарды биз жебегенден кийин баасын деле билбесек керек. 25 junay. Ошо турушу. 20-25 junay. 40-45 сом болуп. Арзан экен ошондо деле. 35 junay болуп калат. Бул ушундай эме деп сатышат. 90 сом. Килограмм. Козу. Не деп коет? Көп бурчактарыбы? Бунун деле баасын билбейсең, таластыктар деле билбесе. Буларды деле биз билбейбиз экенин делечи. Не кылат, жейби, ичеби. Бул жана баклажандын агы. İçin тазалап жатып. Ичи желбейби буларда? Жакшы эмес окшойт. Булар өздөрүнүн тамагы бар, жана бизде голубусы бар го. Ошо окшоп ичине күрүш, тамак эмелер салып биширишет. Мен бүгүн жедим да завтраккачы, жарымдай. Мен муну бадыраң деп эле жеп койдум окшойт. Же булар беле бадыраң. Мухой. Азан нахмет. Бул жана чайга сала турган неме эмеспи? Неде коюш эле? Мятабы? Мята. Азан нахмет. Мах. Где мухой? Отучкен. Bu da tamam. Томатым. 8,5 junay дейт. Килограммыбы? 15 сом, 14 сом. Помидордун килограммы 14 сом. Салат жасабайлы алып. Кышка, жайкыга. Фруктлар, овощ фрукту кышындасы арзан болот. Жайнасы кичине кымбатыраак болот. Ошол эле помидор жайнасы 30 junayга чейин чыгат. Ал эми кышындасы ушу 8-9 junay. Биз жайында помидор бышканда кышка даярданып салаттар жасасак, бул жерде кышында жер жемиштерин чогултуп жайкыга даярданышат экен да ошондо. Салаттарын жасап алышып, заготовка кылып дейт. Картошка. Картошканын баасы канча экен? Канча экен баасы? Не дейт? 25 би, 15 би? 14 junay. 14 жуна, 25 сом эми? Грубо Нормально болот. Бул кызыл пияз, арзаныраак, где-то 17-18 болуш керек. А бул 22. Мен жакта 22, бул жерде 35 сом. 24 Бул экен. деле баасы биз үчүн арзан деле эмес, бирок орточо да бар. Чөпөр. Оо, Бирөөсү 5 junayдан. 5 жунайдан 9 сом. 8 сом. Жайында 8 сом. жок. Адашып окшойт. Бар 2 же 3 junayдан примерноча. 5 эле сом болуп калабы ошондой бир пучогу. Ошо 2 же 3 junayдан. Жума күнү мечиттин жанында айылдан алып келип сатышат. Ошондо 3 штугу 5 junayбы же 2 штугу 5 junayбы ушундай болот. Ит бекер го. Мон алсаңыз 5 junay. Ит бекер го. Эми могу көп да ошо 5 junay, 6-7-8 junay болсо керек. Bir жарым junay экен. Даже 1,5 жунай, 2,5 сом. Ошонусу 1,5 junay. Бул мен мал бага турган эле чөптөй кылып алыш керек да. Капусталар любойн тандап аласыз 30 junayдан. 30 жунайдан. Арзан экен. Квашеный капуста. Алып эле жасай бериш керек экен да бул. Бул баклажан деген. Булар экспортко жөнөтчүбү? Точносын билбейм. Египетте ошо килограммы 13 junayдан экен. А бул баклажан килограммы 20 junayдан. 35-30 сом. Эмне хулиган болуп атасың, бейбаш болуп. Бул ошо Кечеги таттуу картошкасы дүйнөбүз боюнча эң ширин картошка. Где батат? болду эми жеп. Yazar 12 junay. Где он? 18 сом, 17 сом ушундай. Арзан экен. Ушул жакта эле жашай бериш керек экен.
Бул 45 май ушундай болсо примерно. Анан могу брокколилер 30 жунайдан. 25-30. Бул эмелерчи калемпирлер сары. Бул болгарскийлер бул фульфулеруми деп коет. Булар кече жакында 35 жунай калмакчы. 35 жунай болгондо 60 сом болуп калат, а? 60 сомдон деле аз болуп калат. Россияда канча экен билесиң да? Апельсиндин баасы канча? 20-25 болду. Orange juice 45 жунай. 70 сом, а? 70 сом. 1 литр 70 сом. Бул бизде Дордойдо 0,5 500 граммды 300 сом, бул 250 сомдон сатат. Сезондо убагында. Анардын согун 300дөн сатат, 0,5. Кийин келип жана жакшы тараптарын, Египеттин жакшы тараптарын тартканы келгенде жашап кетейин, а? Кечке эле жамандап критикалай бербей. Каир, Насыр Сети, 7-чи район. Кыргыздар тааныгандар барбы? Египетте жүргөн кыргыздар азыр бардыгы ушул тарапта жашайт. 2000 кыргыз болсо, бардыгы ушул жерде жашайт. Көтөрөбүзбү? Бардыгы үспөйт го бул. Адилетте алардын 2000 кыргыздын катарында Адилетте ушул жерде өз келинчеги менен жашайт экен. Азыр үйүн көргөнү баратабыз. Жетинчи район, 10-чу район, буларда дагы кызыктуу жер бар экен. Маршрутканы токтоткондо кантип токтотосуңар силер? Ошону бир көрсөтүп койчу. Мисалы 10-чу район десе, муну алсак. Бул арабчада 10 деген ала. Кол менен көрсөтүп коет экен да. Көчөдө муну алсаңыз 10-чу районго кеткен токтойт. Мондай кылсаңыз, мондай кылсаңыз 7-чи районго келген маршруттар токтойт. Мондай алсаңыз 8 ушундай кол менен. Кыскасы көчөдөгү маршруткалар булар номери менен эмес, көбү буларга айтыш керек. Мен бул районго барам деп, анан арабча цифралар менен, колу менен жест көрсөткөндө өздөрү билип токтотушат экен. Ошондой лайфхактар бар. Килограммы 160 жунай. 280-270 сом болуп калат. Баары аздан бизде булар каталогто. Булар мен бышыра коюп экен. Ошо кургана да окшойт. Адилет билесе сүрүп атат. Көчөдө илинип турган эттер кызыл бул деген печать окшойт. Текшерүүдөн өттү деген. Бизде санкилден өтөт го. Ошол сыяктуу эле. Еттин баалары Кыргызстандагыдай эле баа экен, бирок бул жактын жашоо шартына салыштырганда кымбат болуп эсептелет экен. Эмне алдың? Жер жаңа чагылган, курулган. Жер жаңа? Курулганбы? 50 жунай ушуну. Мындай пакеттеги 50 жунай канча грамм? Билбейм, 50 жунайлыкта килограмм 160тан. 50 жунай. 160. Баары жакшы экен. Еттин ценасы деле белгилүү го. Мына Кыргыз районунда кыргыздар эле эмес, бардык азиаттар, башка ар түрдүү улуттун өкүлдөрү жашайт экен да көрсө. Индонезиялыктар, бардык студенттер деми? Анан бул жакта Алдыда тургандар да египеттиктер эмес окшойт, азиаттар экен, булар Египет. Бул жакта кытайский халал ресторандар көп. Кытай мусулманда өттү го азыр эле аял күйөөс. Bundan Irak'ta bir göç var, ошол жерде 2-3 ресторан бар кытайский. Халал. Ошол мол имарат бар. Биз келип калдыкпы?